Assalamu alaikum, урматтуу мусулман биртугандар, мекендештер. Мына бүгүн биз чоң алай жергесине келип отурабыз. Анын Карамык, Каратейит деген айылдарга. Бул жерде биз өзүбүз менен азыр биздин аскерлерге заставада, позицияда турган аскерлерибизге астына жата турган мындай карематтар 1 сантиметрлик. Бул окопто позицияда турганда дайыма астына жатканда жылуу, суу өткөрбөй турган жеңил, удобный нерсе. Андан сырткарында биз кийип турган костюмдар. Бул ичи начос, күзгү костюмдар. Аябагандай российский экен, качественный. Анан могу колдо перчаткилер, баштагы шапкалар, носки, ошондой жана башка нерселер. Азыр биз бул жакта дагы андан сырткары 20-30 солдатка жете турган, аскерлерибизге жете турган мындай жилеттер. Эледен салабыз иншалла. Ондай разгрузочный жилеттер, бул баардык автоматтын, магазиндердин жана башка нерселерди тагып өздөрүнө бронежилеттин канча мынча кызматын өтөй турган нерсе. Алды аркасына листтер салынгандан кийин булардын түрлөрү, ошондой эле кымбат баалуу дүрбүлөрүбүз. Биз эми сиздерге кайрылып кете турган нерсе, мына ушул нерселерди биздин резервтери турган солдаттарыбыз көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Анча-мынча ушуга окшогон нерселер керектелип калат экен. Анан дүрбүнүнбү, ушундай желеп жана башка мындай карематтардынбы алганда сиздерге кеңешибиз жакшысын алыңыздар. Аз болсо дагы жакшы колдоно турган 1-2 жыл, 3 жыл, 4-5 жылга чейин колдонула турган дүрбүлөрдүн дагы ошондой бир 30 километрге чейин радиуста ала турган дүрбүлөрдү алсаңыздар, булар деле 5-6 миң сомдон эле тегерегинде болот экен. 2 миң, 3 миң сомго чейинкилери жакшы көргөзбөйт экен. Ошон үчүн ушундай нерселерди алсаңыздар. Бардыгын сапаттуусун алсак иншалла биздин армиябызга да салым болуп калып кете берет иншалла. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Бардыгыңыздарды мына экрандагы эгерде салым кошом деген инсандар болсо, экрандагы Элсом Менбанктарга, баланс кейчилерге акча которуп болсо биз менен байланыссаңыздар да болот. Эртең Кудай буйрса Баткен жергесине барабыз иншалла. Ошого биздин өзүбүздүн үй жайыбыз, бала чакабыз, эли жерибизди, өлкөбүздү сактаганга биз да кичине болсо да салым кошуп калабыз. Ассаламу алейкум.